салт, үрүп, адат канчалык дегенде орду бар жана сиз канчалык деңгээлде колдоно билесиз? Оппо. Каада салт, шариат, дин жерибеген каада салттар бар. Мисалы, жентек той. Жентек той ал шариаттагы акыйка. Бар. Азыр ушу Каракылчыда барбы жокпу? Менин кичинемде бар эле, азыр деле анча эмселер колдонот экен. Түнү же сапарга чыгаарда наристеңердин пешенесин, кара көмүнү сүйкөп коесуңар. Барбы? Шариат аны четке какпайт. Аныкени Абу Хурайра биз пайгамбардын доорунда сапарга чыгып, же бир жака барсак, көтөрүп жүргөн балабыз эл аралап бара жатканда анын сулуулугуна өзгөлөрдүн көзү тийип, көзүгүп калбасын деп, пешенесине мына 5 саланы казанга жаап туруп мынтип эле көйлөп коет элек дейт. Мына капкара экен десин деп. Бирок бизде көөнү жинден сактасын дейт биздикилер. Чын. Жинден сактасын, кечки балекеттерден сактасын дейт. Ушул туура эмес. Бул дагы салт, муну жерибейт да. Мен шариат жерибеген каада салт менен сизге окшоп эле жашап келатам. Үй бүлө бузулбаш үчүн молдолорго барып чайга сууга дам салдырып жолдошума берсем болобу? Эмне дейт? Көз ачык эмес молдолорго дейт. Баарынын көз ачык да, көрөт да. Баарынын көз ачык. Менин да көзүм ачык. Ачкым эле болбосо. Дастанда мынан да көз ачык көрүп турат экен. Себеби башка аялдарды көрсө эле сыраз өзгөрүп кетип атат дейт. Өзү болбосо динден түшүнүгү бар, ортодо болсо 3 балабыз бар дейт. Аллахым разы болсун. Аллах Таалам күйөөңүзгө хидаят берсин, азгырыктан сактасын. Эркектерди өзүңөрдөн башка чоочун аялга кетирбеш үчүн биринчи тилди оңдош керек. Тилди келгенде ким деп балаңардан сурайсыңар, дарбаса такылдаса. Атам десе, деп кетип каласыңар. Ой, менин жаным, кожоюнум, өпкөм кагайын деп чыккыла. Ошо өпкөсүн каккан боюнча дарбасадан наракка чыкпай калат. Чын, көң жыттанган, кык жыттанган халатыңар менен тосуп аласыңар. Кирсе туруп төшөк салбайсыңар. Жашап агыр дейсиңер, жашабай жүрөт да тиякта. Жашынакай кылып тосуп алгыла. Сиз биздин кыбылабызсыз, сиз биздин жетекчибизсиз, сиз биздин алдыбызда турушуңуз керек, сиз бизге калкансыз, сиз чынар терексиз. Мактай бергиле, чынар терек эмес, бәле болсо деле. Коң койгон бир тараша болсо деле, аны мыкты нерсеге кошкото бергиле. Өзүнө зулум кылса, дем салдыруу дуа кылгыла. Азыр айттым го. Аллахым, менин жолдошума инсаф бер, хидаят бер, көзүн өзгө арам аялдардан сакта, көзүнө мени гана сулуу көрсөтүп кой деп сулуулангыла кичине. Тойго барганда ушундай жасанасыңар, мен таң калам, ушуну кийдип экен күйөөсүнүн алдында дейм да. Өмүрү кийбейсиңер. Эштен кирип келгенде күйөөңөр үчүн жасаңгылачы, күйөөңөр айтат да. Каяка кетип бартасың? Биринчи айткан жыл ушул болот. Каяка баратасың? Жок, сизге кийиндим десеңиз, уже ал күмөнсүрөп кетет. Баштап турба. Каяка кетип бартасың дейт. Ошондо бүгүн бар бир таң калтыргылачы. Себинип, боёнуп, 1,5 килограмм ушул бир боёгулачы эмне кылар экенсиң? Чын. Мурунун каңырдыгын жыра турган бир одеколон бир духиде сепкиле. Көчөгө чыгып көрсүң. Дем салдыруу эмес, Аллах Тааладан сураңгыла. Өзүңөр дем салгыла жашынакай кылып. Сыра өзгөрүп калат ошондо.